Кыямат күнүнүн узундугу. Кыямат күнү көздөр чанагынан чыкчудай чакчайып катып, жүрөктөр жарылат. Бирөө бирөөгө үн катпайт, бирөө бирөөнү карабайт. 300 жыл дам сызбастан, бир жутум суу ичпестен турушат. Леп эткен жел жок. Дал ошол күнү адамдар ааламдардын эгесинин алдында тикесинен тик турушат деген аяттын тафсиринде Кааб жана Катада 300 жыл убакыт турушат деп айтат. Абдуллах бин Амр мындай дейт: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуп анан: Алла силерди 50 000 жылга тете бир күндө жебелерди садакка жайгаштыргандай чогултуп, бирок силерге назар салбай койгон күндө абалыңар кандай болор экен деп айткан. Хасан Басри 50 жылга тең бир күндө жебестен, ичпестен, тикелейинен тик туруу жөнүндө ойлоп көрдүңөрбү? Чаңкыгандан тамактар кургап жарылат, ачкалыктан ашказандар күйөт. Ошондо тозокту көздөй барышып кайнап турган булактан ичишет. Ысыктык андан бетер артып, ичтерин куйкалайт. Абалдары жан чыдагыс деңгээлге жетет. Ошондо алар Алланын алдында баркталган бирөө бизде шапаатына алар бекен деп бири-биринен сурашат. Анан алар кайсыл пайгамбардын жанына барышса да, ал пайгамбар: "Мени жайыма койгула, өзүм менен өзүм алекмин, башка менен ишим жок" деп жооп берет. Алла Тааланын каттуу азабынан кабары бар ар бир пайгамбар жараткан эгеңер мурда кийин бүгүнкү күндөгүдөй каарданган эмес деп шапаат сурагандарга өздөрүнүн себептерин билдиришет. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уруксат берилген адамдарга шапаат кылат. Ал күнү мээримдүү уруксат берген жана анын сөзүнө ыраазы болгондордон, жактыргандардан башкалардын колдоо көрсөтүүсү эч пайда бербейт. Эгер кыямат күнүнүн канчалык узун жана ал күндөгү өкүмдү күтүү канчалык жан чыдагыс экендиги тууралуу ойлонсоң, бул кыска өмүрдө күнөөлөрдөн тыйылууга сабыр кылышың ошончолук оңой болот. Эй байкуш, кылымдарды карыткан өкүмдары каардуу, жакындап кирип келип калган улуу күнгө даярдан. Ошол күнү сен асмандын жарылганына, коркунучтан жылдыздардын таспи ташындай чачылганына күбө болосуң. Ал күнү жымыңдап турган жылдыздар күбөлүп, күндүн нуру өчөт, тоолор омкорлат. 10 айлык бооз төөлөр бош кое берилет. Жапайы айбанаттар бир жайга чогулуп калат. Деңиздер тандырдай кызытылып, суунун ордуна алоолонгон от толот. Денеге жан кирип, тозок күчтөп жагылат. Бейиш жакындатылат. Тоолор кум сыяктуу чачылат. Жер бети жайылып теп-тегиз болот. Ошол күнү жер каттуу силкинет. Койнундагы казына жана адамдардын денелерин болгон жүктөрдү сыртка чыгарып салат. Ошол күнү адамдар өздөрү кылган иштеринин жаза же сообун көрүү үчүн топ-топ болуп чыга келишет. Ал күнү жер менен тоо майдаланат. Мына ошондо кыямат кайым болуп асмандар жарылат. Периштелер асмандын чар тарабында Алланын буйругун күтүп турушат. Алардын үстүндө жараткан Алланын аршын 8 периште көтөрүп турат. Ошол күнү силер сурак берүү үчүн Алланын алдына барасыңар. Бирок сырыңар купуя калбайт. Ал күнү тоолор булуттардай ордунан жылдырылат. Жер тоо ташсыз, бак дараксыз жалаңачтанып калат. Ал күнү жерлер каттуу силкинип, тоолор тытылып, чаң топуракка айланат. Адамдар жетим көбөлөктөй ары бери чачылат. Тоолор тытылган жүндөй учуп калат. Ошол күнү энелер эмизип жаткан баласын унутат. Кош бойлуу аялдардын боюнан түшөт. Адамдар мас болгондой теңселип жүргөнүн көрөсүң. Чынында алар мас эмес, бирок Алланын азабы каттуу. Ал күнү жер да асман да өзгөрөт. Бардык адамдар жалгыз жана кудуреттүү Алланын алдында турушат. Ал күнү тоолор кумдай чачылат. Жер бети тегизделет. Анда чуңкур да дөңсөө да көрө албайсың. Ал күнү силер тоолорду көрүп, ордунан козголбой турат деп ойлойсуңар. Чынында алар булут сыяктуу жүрүшөт. Асман жарылып, теридей кызарып калат. Мына ошол күнү кээ бир адамзат менен жиндер кылган күнөөсү үчүн суралат. Ал күнү күнөөкөр адамдар сөздөн калат. Күнөөлөр тууралуу суралбастан маңдайынан жана буттарынан кармап туруп ыргытылат. Ар бир жан өзү кылган жакшы иштерин көрөт. Жаман иштеринин узактарда калып кетишин каалайт. Ошондо ар бир жан кандай иш кылганын билет. Мурда кийин кылган күнөөлөрүнө өзү да күбө болот. Бул баян Ихья улумидин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.